Саламатсыздарбы? Бүгүн биз Караколдо жайгашкан зоопаркка келдик. Анда кирип ичин көрөлү. Айнагүл эже, саламатсызбы? Бүгүн биз зоопаркка келип калдык. Көп жарандардын суроолору болуп атат. Көбүнчө айылдан келишет. Кайсы убакта ачык болот, кайсы убакка чейин иштейт, билеттин баалары кандай? Ошол боюнча кыскача маалымат берип кетпейсизби? Мына биз ремонттон кийин кичине кымбаттатырып койдук. Мурда 150дөн 140тан болчу. Детскийлер 70тен болчу. Мына быйылдан баштап ремонттон кийин азыр чөп да кымбаттап кетти. Бир түгү эле 400 сомдон турат экен. 400 сомдон анан биздики круглый год жешет жаныбарлар. Бизге нааразы болгондо эле эл жок, туура деп атышат. 250дөн кылдык быйыл. Детскийди 150дөн кылдык. QR-код менен иштейбиз, онлайн менен сразу кетет бизге. Банк, зоопарктын өзүнө кетет. Кайсы банкта ачылган? Оптима банкка кетет. Организациянын счету. Ошол анан Кандай өткөн жылы кандай ийгиликтер болду? Ремонт болду, ремонт болду. Садыр Нуркожоевичтин аракети менен ошо менен бизге ремонт жасап берди. Бизге моуреки полностью жасап берди иши кылып. Эмнеден кем карчылыгыбыздын баарын жакшы сурап, ошолордун баарына өзү аракет кылып жасап берди. Эми ушунча жасагандан кийин эми иштегиле деди бизди, буюрса. Бул зоопарк ким тарабынан каржыланат? Өзүңөр? Өзүбүз эле каржылайбыз, өзүбүз каржылайбыз. Быйыл ошо Садыр Нуркожоевич ремонтубузга аябай жакшы жардам берди да. Мурда ошо жаныбарларды эле карап, мындай ошого средствобуз ошого эле жетип аткан. Эми быйыл ремонтту бир сыйра карап дагы бүтө элек дагы ремонттор. Эми мына быйыл ачылсак эми жаныбарлар дагы келе баштайт эми. Ал үчүн вольер салыш керек. Вольер дагы канча миңден турушат экен. Эми быйыл улайбыз, мындай улап дальше кетебиз буюрса. Зоопарктын площади канча? 9 гектар. 9 гектар. Жаныбарларга 9 гектар аз деп ойлойсузбу? Жаныбарларга 9 гектар эми биздин Кыргызстан боюнча болсо аз деп эле ойлойбуз, бирок азыр Кыргызстанда бизде мисалы үчүн кээ бир элдер ойлойт экен, могу жаныбарларды биз тоодон кармап келди, токойдон кармап келди депчи. Биз андай кармалбайт. Бул деген бүт браконьерлерден, охотниктерден калып келген жаныбарлар. Жарадар болуп келет. Анан биз аны ветеринар, өзүбүздүн ветеринарыбыз бар. Ошол өзү лечение кылып туруп, тияк бияктарын оңдоп туруп бияка алып келип берет. Анан булар уже колго багылган сыяктуу болуп калат да жаныбарлар. Мисалы арстан бар, Арстан бар. Негизи арстан билесиз да, бул жаныбарлардын падышасы. Ооба. Бул чоң кенен жерде Жашаш керек. Анан ушундай кичинекей жерде жашаганда кандай болуп калат? Бул жаныбарларга карата мындай. Бул эми жаныбарларды кичинеден баштап багып алышыптыр да мунучу. Муну багып алган кишилер эми баары эле жанагы охотниктер, чоңдор багып алгандан колунан келген эмелер багып алган. Анан ошол жерден конфискациялап туруп бизге алып келип өткөзгөн. 1-2-3 айында эле келишкен. Анан эми булар азыр кой берген күнү дагы баягы өзүнө эме таап жейилбей башат. Жем таап жейилбейт булар. Анан бүркүт да бар, Бүркүттөр да бар. Бүркүттү билесиз да, асманды көкөлөп учат, Ал дагы кичинекей баягы эмеде камалып калса чынчыктай болуп калат. Жок, быйыл эми биздики бүркүттөр бар. Эми бизде бүркүттөрдү быйылдан баштап ошо красный книгага киргизип коюптур да. Эми бизге ошого вольер салган атабыз, уже даярлап коебуз, жер бердичи, даярлап атабыз. Эми оказывается бүркүттү кээ бирөө кармап көл жээгине тартып атышпайбы? Бүркүттү азыр болбойт экен андайчы. Ошондой деп чыгарып коюшуптур. Азыр бизге алып келип өткөзүп атат. Бизде азыр мындай вольер жок да, мындай вольер салыш керек. Мындай бийик кылып учуп турганга да, потому что баягы чоң өйдө учуп жүрсө азыр чымчыктай эле болуп камалып калат. Анын да проблемасы көп да. Анын тырмагын кесиш керек, оозун дагы эмесин кесиш керек. Тиякта азыр бизде бүркүттөр бар, учуп жүрөт. Эми ал кичинекей да. Бизге чоң эме салыш керек да, вольер жана ангар сыяктуу болупчу учуп жүргөндө болуп. Эми быйылкыга даярлайбыз го деп атабыз ушундай. Мисалы арстан деле кичинекей клеткада камалып калса, кичинекей мышыктай эле болуп калат да. Бул негизи башкача жаныбар. Эми арстанды кичинекейсинде, чоң кезинде алып келип деле булардын баары кичинекей кезинде келген. 3 айлыкта 2 арстан, аюлар кичинекей кезинде 2-3 айлыкта жана иттин эмесинде баласындай болуп эле келишкен бизге. Ошону директор өзү чоңойтуп бүт лечение кылып туруп анан бияка алып келет. Канча болду зоопарк иштеп атканына?
Канча жыл? 87-жылдан бери. 87-жылдан бери. Эки кызым менен паркка келип калабыз. Анан кызым, кичүү кызым айтат: "Мам, мне их жалко" дейт. Может, их Ну, отпустить? конечно. Анан мындай суроо туулуп кетет да, же ушундай кичинекей клеткада багып атканда биз жаныбарларды кордобой элебизби деген суроо. Жок, эми мисалы үчүн азыр, например, алайын, бул сүлөөсүндө элечи, баягы охотниктерден келет, буту сынып, же жарадар болуп, куштар деле келет, канаттары сынып, буттары сынып келет. Аны ким карайт анычы? Кайра кое бергенде уже жем болот. Аны бизге лечение кылып туруп, өзү ветеринар, директор өзү ветеринар. Өзү карап, өзү лечение кылып, реабилитационный центр өзүнүн үйүнө кылып алганда, аякта дагы азыр жаныбарлар бар. Алардын баары лечение кылып туруп, бизге 2-3 айдан кийин алып келип берет. А бияктан ооруп калса, жана киши деле ооруп атпайбы, грипп, түшкүр, ошентип ооруп калса, биз кайра отправить этебиз тияка. Ал лечение кылып туруп, бизде мында лаборатория жок да, эмне өпкөсүнө сук тийдиби, же бооруна сук тийди, ушундай лечение кылынат да. Анан кайра бизге оформить этет. Эми булар жаныбарлар отправить этет. Жаныбарларды биз жана көп сиз айткандай жанагы кор эмеспи деп атпайбы, кичинекей жерге. Булар азыр буларды кое берген күнү дагы тоого болбойт. Булар өзүнө тамак жеп жей алышпайт. Таап жей алышпайт. Булар уже колго эметилген эмелер да. А булар бир күндө канча жолу тамактанышат? Бир күндө, мисалы үчүн бизде ача туяктуулар деп бөлүнөт. Жапайы жаныбарларда ача туяктуулар, ача туяктуулар, лама, төө, топоз, ушулар лаандар кирет. Аларга 2 маал чөп беребиз, эртең менен салышат, анан кечке салышат, анын ортосунда жем берет. Бул жаныбарларды багыш деле андан көрө киши баккан жакшы да, жан. Кичинекей баланы карагандай эле карайт. А муну кичинекей баланы карасаң да жакшы да, эмне ооруп атканын баарын билип турасың. Бул жаныбарларды билбейсиң да, буларга ай сайын таблеткалар берилет, укол салыналат буякачы. Бизге жаныбарлар алып келген күндө дагы биз укол саябыз. Мисалы үчүн аккуну алып келишет, биз аны текшерип, карап, укол сайып, витаминди берип, өзүнчө багып, анан кое беребиз. Бүт жаныбарлар ушундай болот. Эмеге мисалы арстандарга, аюуларга эт берип атпайсыңарбы? Ушулар каяктан алып келинет? Муну убойныйдан алабыз атайын. Кагаз менен алынат да, бизге жанагы өлгөн-сөлгөн мал, кээ бирөө оорулуу болот атпайбы малдар, андайды малдар жебейт булар өзлөрү деле жыртынан эметипчи. Бизге убойныйдан таза эттерди алабыз аяктан. Анан 2026-жылдары жаңы келеби жаныбарлар? Эми буюрса былтыр ачылган, быйыл ачылдык го, быйыл ачылып, бизге ошо Россиядан подарок этип атат. Эми айтпай эле коеюн азыр эмне жаныбар берелинчи. Валер жок, алып келгени оңой. Анан валер жок болуп атат биздечи. Азыр зоопарк до конца колдонула элек да? Колдонула элек да. Тиги бизде ар жакта бир 3-4 сотуйда бар да, ошого чоңойтуп атат. Азыр эми Арыстандын ургачысы да келет, ага биз валер салыш эле ушундай мындай бекитип столбаларды коюп эткенсиң. Бул аябай түбүрдө жасаш керек экен. Жаныбарлар да кантсе да жырткычтар да. Муну аябай жасаш керек. Ошол вопросту дагы ойлонуп коем да. Кандай чоңураак бир жер бөлдүрүш керек экен. Ой, ушуну алганыбызга тобо биздики. Садыр Нуркожоевич келип өзү карапчы, бир элден угуп алып келдим деди да. Мен элден ушу бизге деле мисалы үчүн азыр жана ким эле Эрмат Жумаев деген мэр иштеп турганда бизге аябай бут тосту да. Тим эле аябай тосту, тим эле любой жерде болот да кичине бир кемчиликтер. Бизде эле кемчилигибиз жок деп айта албайм, кемчилигибиз бар. Кичинекей мисалы үчүн аюунун ичин крастетип атса, аюуну камап коюшат да, анан крастетишет ичин тазалап. Биягын киргизип, биягын тазалап, ошону блогерлер жиберип, ошол аюуну тартып, башка жердин аюусун чыгарып коюптур да. Ушундай бизге аябай тоскоолдук кылдышту. Эрмат Жумаев менен жана Алтынбек Сулайманов дагы келип губернатор болуп калбадыбы? Жаман иштетпей, жаман кыйналдык, тим эле 1-3-4 жылча аябай кыйналдык. Иштетпей, даже биз кетелик деп ойлодук, ушу жаныбарларды көчүрүп кетелик деп. Ушу жерге кызыгышты да аябайчы. Анан ошол келип эле ачыгын айтышты, тетиги жакка хостел салабыз депчи, 5-звездочный. Анан космопарк деди, бир балянын баарын айтышты да, анан настроением бузулат да.
Анан кое ушул кетелик деп эле жакшы эле чечтик, анан кийин эле Эмеңиз канча киши иштейт биякта? биякта 8 киши иштейт. 6, 7, 8 киши, 9 киши. 9 киши иштейт. Зарплатаңар жакшы эле. Зарплатабыз жакшы, буюрса рабочийлер 30 миңге чейин алышат. Ошолордун баарын ушу камсыздайбыз да, биздики круглый год жейт чөптү. Тынбай жейбиз 3 маал. Мисалы үчүн бир күндө 20-30 түк таратат бияк. Карелла. Бул жерде папугай бар экен. Камерун эчкилери Африкадан алынып келинген. Булар бактын сүңгүктөрүн жейт окшойт. Так, андан ары карышкырлар, чөйрөсү Токой тоо аймактары дейт. Жашоо убактысы 14-16 эле жыл жашашат экен. Суу эметчилерге кирет. Лань европейская 20 жылга чейин жашашат экен. Рагалары бар экен, алендерге окшош. Ама гуанака 20 жылга чейин жашайт экен. Гриф черный жашоо убактысы 50 жылга чейин жашашат экен. Салмагы 7 килограммдан 12 килограммга чейин жетет экен. Индийский дикобраз жашоо узактыгы 10-15 жыл экен. Салмактары 8 килограммдан 12 килограммга чейин жетет экен. Бул клеткада африканский лев бар экен. Жашоо убактысы 10 жылдан 14 жылга чейин созулат экен. Бою 100-125 сантиметр, салмагы 150ден 250 килограммга чейин жетет экен. Арыстан эс алып жатат. Тоонун ак тырмактуу күрөң аюусу экен. Жашоо убактысы 20 жылга чейин жетет, салмагы 300 килограмм. Кичинекей аюуча монтуп жатып алыптыр. Эчки баары бир кыр. Кыргоолдор жашоо узактыгы 12 жылдан 15 жылга чейин жетет экен, салмагы 1 килограммдан 7 килограммга чейин жетет. Тармал көгүчкөндөр жашоо узактыгы 20 жылдан 25 жылга чейин экен, салмагы 0,2-0,4 килограмм. Жакшынакай карасаңар ойноп аткан. Жакшынакай понилер экен. Тамактанып аткан кез экен. Жумайский жапайы жылкылар жашоо узактыгы 25 жыл экен, салмагы 300дөн 350 килограммга чейин. Балдар үчүн балдар аянтчасы орнотулуптур. Бул жерде эс алып отурага турган беседка, горкалар бар экен. Гуанака ламалары жашоо узактыгы 20 жыл экен, салмактары 100 килограммдан 140 килограммга чейин. Зоопарктын төр жагында бул общий 9 гектарда төр жагында мындай место бар экен. Бул жерге ошо в будущем Россиядан айбанаттар келет дейт. Ошолор жайгаштырат экен. Бул жерде чаар розелла жашоо убактысы 10-15 жыл экен, салмагы 60-тан 100 граммга чейин жетет экен. Морские свинки экөө бар экен. Неразынчий күкүктөр жашоо узактысы 10-15 жыл экен,
салмактары 40-тан 70 граммга чейин экен. Кызыл куйрук розелла. Bunun жашоо убактысы 10-15 жыл экен. Салмагы 120-дан 170 граммга чейин жетет экен. Карап турсаң моменттерин турат экен үйдө. Сурикаттар, эки сурикат бар экен. Жанында ташбака бар экен. Ташбаканын жашоо узактыгы 30 жылдан 40 жылга чейин жетет экен. Салмактары 1 килограммдан 2 килограммга чейин жетет экен. Эки сурикат бар экен. Ташбакалар менен чогуу жашаптыр.